Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нұрғалиевич. Хош келіпсіз біздің районға. Мен Қашқар су айлы үкіметіне қарашты Атсу айылынан болам. Атсу айылы білсеңіз керек. Ат-Жүзмин Мамазияев Әбдімәлік атым. Біздің айыл 3100 метр биіктікте деңізден келіні. Ал жерде 400-500 қотыр жашайды. Біздің көйгөйіміз 95-ші жылы үліш жер алғанбыз 70 сотықта. Ал жерімізді 2022 жылға шейін жақшынақай іштетіп келгенбіз. Ал жерде талаш жоқ. Бардың өзінің құда іштейді. Бұл жерден бір көйгөй шығып, 22 жылы 98 жылы шыққан тоқтың 22 жылы бізге жетті. 22 жылдан бері ошол жердегі пенсияға шыға тұрған адамдар, жөлөк бола тұрғандар жерін жоқ деп, азыркы күндө bir 4-5 адам 4 жылдан бері оштон чечим чыгарып келди. Ар бири өзүнө барганда дагы ол жерде чечимди сот бир эле жол чыгарып бербейт экен. Bir жол барганда эле 6-7 жолу ора болуп, 6000 сомдон 7000 сомдон акчасын кетирип, баягы адвокат жалдап, ага акча берип, элдин кыйынчылыгы ушул азыркы мезгилде аябай оор болду. Ошону Атсу элдин атынан сизге ошону жеткиргени келдим. Сизден сураныш ошол 98 жылга чыккан токтомду жокко чыгарып берүүңүздү сурап кетебиз. Сапсалык шактан кимдер бар? Жок берет. Эмне андай болуп калган? Бул иш боюнча мындай кылайлык, могу жыйындан кийин мага кайрылсаңар, соттон чечим чыкты деп атпайсызбы? Мен бүт баарын иликтеп, ушул туура жолду көрсөтүп, ушул мыйзамда каралган тартипте арызыңарга бересиздер. Өкмөткө берген акимчиликтен, катастырдан бул нерсе чечилген жок. Бул барып туруп, бошто барып туруп, ошол жерден адвокат жалдап, ар бир адам өзүнчө барыш керек. Ар бир адам барганга 24 дыйканчанын жери жок, нөл азыр. Ошол нөл болгондуктан ошол элдин баардыгы ошко барып, баягы чечип келгенге мүмкүнчүлүк жок. Ошол бир токтомду чыгарган 98 жылдык токтом, эсе 20 жыл жашап туруп, 20 жыл башып. Кече сенилип, анан бизге келип түшүнүп көрсөтүп. Мен түшүндүм. Түшүнүктүү, мындай болгон, мен деле түшүндүм уже. Сот, кадастр, аким үчөөңөр ошол 24 кишини чогулткула дагы бул маселени чечтиле бир жагынан. Түшүнүктүү, мыйзамдуу жагын карагыла, канчалык жардам керек болсо ошол жардам менен чечтиле. Керек. Assalamu alaikum. Sadır Nurgul'u gene uşundaydı. O sentrden gelgen imanlar. Bizim çoğunayga kut gelişler meni ekele göygöyüm var. Benim göygöyüm sos boyunca ayağım 78'de çıkan. Tamağı orup gelen bay kaldı. Hazır uçurga şeyin Batır ene namını alan bay yok. Kızları Batır ene'ge çıkan. Ben bu demeliğe niyet tutturup dokumentlerini sazdap yönetsem, al yerden çift jakta işte жүргөн балдарга справка керек экен. Ал жерден жашап атат деген справка бербейт экен. Иштеп жатат деген справка берет экен. Ошону кошуп жөнөтсөм, сенин справкаң туура эмес, жашап атат деген справка алдыртып берген, андан кийин ошол эме болот экен. 4 жыл болуп калды. Алып келгенде дагы чогулушка коюп, нары берип чоңолай айыл өкмөткө заданияны берген. Бирок азыркыга чейин ана бир дагы кызыккан адам жок. Мен өзү чоңолай айыл өкмөтүнүн кызылешме кыштарында турам. Фамилиям Гүдүбаев Нурманов. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошол кемпиримди катты айтмалды 78 жашта Батыр эне намын алып берсеңиздер. Аялдарды куттуктаганда жөнө көзгө жашанат, тамагы ооруйт да, тамагы чыкпайт. Сизге суроо. Түшүндүм аксана. Сизге суроо. Маселе, кызылешме кыштарында Жакпай туруңуз, биринчи суроону бүтөлү, анан экинчи суроону. Ким тиешет, аким колго алганда, бул өзү көзөмөлгө алганда берди. Жетип ала төрөгөн энеге Батыр эне дароо берилиш керек. Туурабы? Неге берилбей жүрөт? Ушунча жылдан бери. Акыркы балаңыз канча жашта? Эң кичүү балаңыз. Akırkı olan balanı çakalıktan böyle. Nege vermeysizler Batır? Taптап тұрып береміз. Verirler taktap durun. İkinci mesele bizde kışlakta 3 kilometre
asfalt döşeytirgan bolup 1 kilometri bütken, kalgan 2 kilometri bütmeye kalıp kalgan. Bizim kışlaktan şahıl taşıyıp eken bu oğur maşiniler yolun boydaki yüzlerge sapsem çanı basıp kalat. Eğer bir küçülük olsa oşan 2 kilometre жерге asfalt bastırıp verseniizler. Men oşan köylüyüm şu sizden ayrıca benim kempirim jönünde Oldu, kempirinizin meselesi çeşitli. Ben bir yaka жазып aldım. Особый emeğe op koydum, atletkene op koydum bunu. Günde bana kompüter açkanda görünüp durat, men sizin kempirinizdikin batırenisin kontrol duramın. Ministr buna, görünüyor buna. Men kakşap aytıp geletam buna, 5 yıldan beri. 1 kilometre yol nikada jasap aldı. Buna daha bir misalda 1 kilometre jasap koyup kettiler acerge. Al yol 5 есе kımbat bolup salındı. Turabı jet durumesizler. Тура. Саламатович, Буга чейин мындай болуп тур да, илгертен бери эле. Жолдорду эмне үчүн айылга апарып туруп, bir айылга 1 kilometre салып коюп анан кетип калат. Ал айылга мына 3 kilometre жол салыныш керек эле деп атат. Кээ бир айылдар бар 10 kilometre салыныш керек. Анан айылдын bir көчөсүн, bir мындай центральный көчөсүн 500 метр 1 kilometrди жасап коет экен дагы эле, министрби, депутатпы, анан барып мени шайлап кой, мен жасаптым дейт экен да. Ал жол 5 есе кымбат жол менен бүтөт да, расход менен. А жолду салыш үчүн 5 kilometrden minimum 5 kilometrden кем эмес салыш керек. 5-10 kilometr жерге барып туруп ал жерге бетон жанагы асфальтта бетон саласың, ошончо техника апарасың, ошончо инертный материалдарды ташыйсың, ошондо арзан болот себестоимость. Мына мен какшап келатамын, дагы деле баягы 1 kilometr жол сала койбой адаттылар бар экен. Кайсы жол салынып калды эле? Кайсы жылы салынды эле айтыңыз жакшылап. Я мен сага эскертүү бердим, эгерде дагы ушул күндөн баштап, ушул жылдан баштап дагы улана турган болсо, 1 kilometr айылдын ичи, анан дагы бир жерге 1 kilometr анда таарынбайсыз. жарайт. 5 kilometrden кем эмес. Айылдын иштерине кирдиңби, киргенден кийин бүт айылды жасап чык. 500 метрди жасап кой, анан калган айылдын жолдор чаң басып жатпасын андай. Бул жакта кадырбой мындай маселе бар. Асфальтобетонный завод жок. Биз болсо мына акыркы 3 жылда siz bölüp berген каражаттын негизинде 10 завод алдык, бирок аларды Ош, Жалаба, Чүй, Көл, баягы жол көбүрөөк жерлерге койдук да. Азыр этапта биз бул жака завод алып келишибиз керек. Себеби дегенде Оштон алып келип салган асфальттын сапаты да начар болот. Мен ошону айтып атам. Элестет, чоң айылдын бир айылына алып келип туруп 1 kilometr асфальт басып кеттиңер. Не деген расход кылдыңар, перерасход кылдыңар. Чыгым. 5 есе кымбат салдыңар ошол жолду. Ортодо акча жедиңер дагы. Мен сен айтып аткан жокмун, буга чейинки министрлер, бул киши жаңы эле министр болдуңар. Ортодо жедиңер да акча. Мына монча техниканы алып бардым, монча солярка кетти, анан асфальтты бияктан 200 kilometrden таш бардым деп туруп. Ошон үчүн айтып атам, 5 kilometrden кем эмес жол жасалбаш керек. Айылдарга да жетебиз. Жеткенде айылдарга 5 эмес 10 kilometr, 20 kilometr болот бир айылдын жолу. Эми айылга жеткиче чейин биз жана райондор аралык 2 айылдын ортолорундагы жолдорду салалы деп атпайбыз. Стратегический биринчи эмедеги жолдорду, кезекте салынып турган жолдорду. Андан кийин анан айылдарга жетели. Антип баягы депутаттын суранычы, анан колунан келген министрдин суранычы кылып салбагыла кадыр болду. 1 kilometr жол, 500 метр жол. Жарайт. Birinci mikrofon. Саламатсызбы, мен Чоңалай районунун Карлаг айылынын тургуну. Пенсияга 8 жылдан бери чыгарыптын. Биздин Нурке Дейкан чарбасынын үлүш жеринин эмеси мындай. Токтому жок болуп турат. Анан китеби берилген жашылыкты. 13 адамга 35 сотик жер берилген, дагы 4 гектар 55 сотик жер алганбыз. 1995 жылдан бери төлөмүбүз керек токтомуну акимдерден кабыл алып бериши. Развитияга тиешелүү барбы? Соцразвитияга тиешелүү. Неге пенсияга чыкпайт 8 жылдан бери? Эгерде жери бар болсо, соцфондко төлөп келаткан болсо, неге чыкпайт? Райондун жетекчиси. Аким, сиз караңыздагы азыр чогулуштан кийин кабыл алып, арызын угуп, документтерин текшерип көрүп, эгерде төлөп жүргөн туура болсо, соцфондко жери бар болуп төлөп жүргөн болсо, неме деле чыгарып алат пенсия. Минимальный пенсия азыр канча бизде? 8 миңге жетип калды, чыгып калды. Айына 8 миңге чыгып калды. Кабыл алып азыр.
Kiyiki. Ekінші микрофон. Urmatlı. Sağlıklı Kodoviç, siz özünüzün hakkında da biz. Çoğalaydı, yani çegara zonası hep biliriz, kömür görüyoruz hep. Buna sizler Çoğalay zonasına çegara makamını bergensizler, batten nisiyat koydu. Biro finans ve patkriplengesi bol boy kaldı da jengillikler yok, pensionerlerge kanday rayon doyup turup onu bakkenge berilgende aksa verilgen aldı da uşol jagını çeçip koysanızlar jakşı bolmaz ele. Buna Ağustos'ta hiç kim gelmeydi eken, asfalt yolu var uzakta orada. Oşol rayonun çegara zonasına berile turgan akçanı şuga verseniz bizge vermeyle. Oşol asfalt yolunu salıp koyarlardan rahmat. Anam ekinci jana aksakal bergen Abezboy sentrde aylanıp ötken jol. Kıtay kaydının jolu var. Oşol transport ministri hem ayarga asfaltın gereği yok. Furalar öte turganda böyle tegiz yaparsa oşol yoldağı çeçilip kalmaktan oşol bile aytayın degen. Rahmat. Yol ministri estağfurullah. Kiyiki mikrofon. Ekінші микрофон. Мен айтпай тауарды Қашқасуға үкіметінің 2015 жылы Қытай келісіміменен инвесторлармен газ бойынша газ түтігі бойынша судаш біздер. Бұл 2015 жылы компенсация төлеммен 2018 жылы аяғы 6 жылдықтарға төлеп тұрып 30 жылдықтарға төлебей қалды. Қосымшасы баяғы 30 жылдықтар, 35 жылдықтарға біз 40-50 кişi үлгісіз қалып жатамыз. Өкіметтен жер беріледі, сіздерге қайтарымын. Арендаға жер беріледі деген, ол жерде жоқ. 18 жылда келісімде жоқ. 18 жылдағы келісімде бергіле десек, баяғы 2015 жылдағы келісімде kopya tutup oturup bayanlar kolunuzda bir Benim düşünümde gaz ötçü, turba ötçü içerisinde bana kompensasyon veririz de bürok vermeyle. 2018 yıl 15 verilgen 18 verilmedi. Hakim var bu mu? Bu boyunca ben sizge Bakı Tırıvat keginde de verdim, deputatlar keginde de verdim, bu kanunu oldu. Hakiminin çoğunluğu var. Bu gaz tütükleri boyunca bular satıp jübergen bu bağını neyse çıkartıp satıp algan anан айрымдардын суу түтүктөрүн аренда калган. Булар жана газды сооружениялар тура туруп келип булар багында саткан. Анан ошо жанындагы эле үлүштүнеси газдын түтүп өтөт деп 6 жыл сайын булар аренданын договорун узартып компенсация акча алып келишет. Булар ошону талап кылып атышат. Мыйзам боюнча биз былтыр тастыктап түшүндүрүп бергенбиз. Кошумча Айдосуга жер боюнча биз жана жогоруда айткан 2000 гектарга чейин деп бул планга койдук. Айдосуга жер которулган болсо биз камсыздап беребиз. Канча иштетип ала турган болсо мүмкүнчүлүгүнө жараша. Айдосуга жер менен камсыз кылабыз. Чечкилер бар, ошол жер үлүшү барлардын бардыгын сатып ийгендерин кошуп туруп чечип, тактап баарын точканы коюп коюлат. Мындан кийин мындай маселелер көтөрүлөсүн. Üçüncü mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizim Çoğalay'a hoş geldiniz. Ben Atatürk'ün Cerbaşay'ın turgunu Arzukul Artukoviç. Arzukul. Ben şu köp yıldan beri şu Altındıra Dikhan Çarpası'nda Dikhan Çarpa'nın müşterisi olup şu bolam bolgan 95 yılda. Şu bolamdı mıyzamsız köylüğünü berip başında. Keyin başka köylük berip Göz Reisli'deki turgunlar üçün kıskası köp yıldan beri tartışıp kelişti. Prokuraturaga bersem kıskası jerin bütün birliktegiler çeçen vardı. Arka sizge kaymışta tura keldi özüm çeken masalelerim. Şunu bir göz önünüzde alıp bir Kaysa orada teşebbüs bulmasın. Kimge teşebbüs? göz önünüzde alıp düşündüğünüz benim bir muhtajım çeşit vermeseniz olur. Biz öte birimizge birimiz şu nime olup tavız da? Babası Dikhan Çarpas'a жооп берди ата. Кирбекти. Ошол себептен аны бере албай атабыз. Магниста кылышкан бардыгы айыл өкмөттө катталып турат. Налогун төлөп жүрөм. 26 жылдан бери Дикхан Чарпа башчысы пайдаланып атат. Налогун төлөп жүрөм. Көйлүгүмүн айыл өкмөттө катталып турат. Балам тизмеси турат көйлүк тонна. Көрсөңүз болот. Мыйзамды отоно бузган. Кабыл алууладагы чечип бергиле, эгерде чечилиш керек болсо чечип бергиле маселени. Hoş geldiniz bizge sazlık yaparıp. Sizin pekeniz aldan yakşı oldu bizge. Ben bunu bilmiyorum çağdan, kayıpçıdan sizge. Atınızda kimsiniz? Ben Topçubay'la bileyim. Şu Darot Kurban'ın turnu olanın özüm gelecek baldak akçası da işlek bilgelim. Çağdan bir terbiyatçı oldu.
Bizim sergimizde öğrenim sosyalini bozup kayramonu caminin tuğzadıklar. Bırak bizi şu ojede buzattan mezilde bizge üç grup alıp işte geliriz. 3 grupların biri de Joel Bayt'te 100 sergide çıkarıp biz 100 sergide işte bakanız. 100 sergide şu oldu. 25 falan nimesi bilim bir yere bizge vardık nimeli yetekçileri var. Ruhsatına. Şunda işlettik ben de. Bu Navrayman'ın içinde o nimet bilseniz de ayacak şu olan kazanabilirseniz. Kaçanlı işlegen Rayman işletiyordur var. Şu dedi. Var çok nimet olanlar. Şu an kazanabilirseniz size sorarmış. Çok böyle işlegenlerden kızıkçılığı benim. Niye ki grup aklavuzda bizim bir grupların çoğun hareket kılışıp özümüz kurbanlar bize toğulurayın da kış geldiğinde ayağı soğuk bulup baldarımız azrak bulup para serviklerden akçalarında. Sebebi bana var bir de servis düşünce olsun bizde neyde özümde 6-7 bala kravat kalmış Burkan'da şehre gelin Murat var diye terbiyatçı oğul kal diye soluğa baylanışlı oya hareket gelin özümde alıştı gelin. Yenin aklından yetekçimiz bala az diye buraya olacağız para verin. Yukarının ortaokulda gelişim bir program kalanlıktan bizge ölçüştük bile şundan elime tutup mizamsız gruplar çıkar bir düşün işlerini çektik böyle. Niye bir Ukrayna'ya geldi? Ukrayna'ya var. Şunda yol müstakil niye kesildi? Arkalarından çok vardı. Niye? 3 gün. Oldu, düşünüktü. Bunday meselelerde bu cergilikti, birlikten geldi. Hakim, sizin meselenizde. Şunlara karşı gerek. Ama siz cevap veriniz ki bu mesele boyunca. Niye o ölçekliği Kumandası Nurhocaevich, Avar Ministri Yorubasarı Jusubekova Dirasın taşına. Ben bu meseleni bugün tanıştım. Men çıkkanda eğer mümkünçülük verseniz men arızın alayındağı tak var değiştirip çıkarım. Teşekkür hakim. Sizin işiniz de var. Kaçan bol otkan okuyalım. Mustafa Nurhocaevich, bu Жаш Келечек балдар бакчасы авариялык абалга туш келгенде биз райондун өнүктүрүү фондунан курулушун баштаганбыз былтыр. Эми сайты жабылып калбасын штатын кармап туралы деп бир үйдү ошол жерден арендовать этип бүгүнкү күндө иштеп келет. Ошондо шартына байланыштуу группа кыскарган. Ошо кыскарганда эжелер туш болуп калган экен, азыр айтып атат. Быйыл сентябрь айында куруп бүтүрөбүз, кайра басына өтөтүп жумушуна келет. Бүткөндөн кийин кайра булар жумушка киришет. Сентябрь айында иш менен камсыз болуп, ордуна келет. Түшүнүктүү бул. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Сатыр Нургожоев. Менин атым Жамыш, жаш элек айылы. Эң чоң тууну өзүмдүн ишканамда өндүрүп даярдап, ушул өлкөнүн ынтымагы үчүн белек катары тартууладым. Анан азыр мен сизге кайрыларым ушул мамлекеттик тууну жасоого менин уруксат кагазым болбой атат. Экономика министрлигине, башка маданият министрлигине, жогорку кеңешке ар кайсы жерлерге кат жазганымда бардык иш жүргүзүү боюнча уруксат кагаздары берилет экен, бирок ушул мамлекеттик атрибуттарды жасоого ушул урматтуу президентибиз сиз гана уруксат берет экенсиз. Менин кайрылышым ошол. Суроо, жана Алатоо аянттагы илинип турган желекти ошо сиз жасап бере аласызбы ошону? Биринчи мен жасап бергенмин, биринчи сиз көтөргөн эгемендүүлүктө. Сиздин мекемеңиз каякта, бул жердеби? Мекемеңиз каерде? Менин мекемем Ошто. Оштун өзүндө. Анан баягы сыноска учурап калган, мен ал сынос боюнча сизге эметтейм. Өлкөдө андан башка деле көйгөйлөр көп. Кудай буйруса мен азыр бир жерде арендага иштеп атам. Ишканам иштеп турса, желектердин бардыгын сизге заказ берсек, сиз жасап берип тура аласызбы? Жасап берип болуп, сапаттуу. Ооба. Анан кечээ сиз бияка заказ бергиле, башка чет өлкөгө тияк бияка эмес. Анан ошол мени бир убактыңыз болсо, ынтымак ордуда бир 5 мүнөткө кабыл алып койсоңуз, себеби өлкөдө дагы мынау жаңа ачылып аткан мектеп бала бакчалар боюнча кыргыздын жоголуп бара турган каада салтыны, үрп адатыны, мынау керемет үзүскө чагылдырылган сонун картиналарды жыгачка ушул кол өнөрчүлүк балдар менен жасаймын. Бирок азыркы күндө бардык тармактар боюнча Кыргызстанда кадрлык маселе жетишсиз. Мен азыр баягы стройкада иштей албаган, мисалы баса албаган же мүмкүнчүлүгү жетпеген 20-30 баланы иштетемин. Эгер мен ким Асхат дамыйлар берип кой, мага алып келесиң кабыл алганда. Рахмат. Чоңалай районуна кош келипсиз. Чоңалай районуна келип природасын бир көрүп кеткен адам чарчабайт. Биз сизге жардам беребиз. Эгемендүү Кыргызстаныбызды бирге өрүндүрөбүз. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Салым Сатыр Нургожоевич. Хорват районунун тургуну миссиянын пенсионери Мурзаев Султан. Менин айтайын дегеним ал жол, бул жол, алдарадагы деп
Айтқан менен насия куйруктан набөккө дейт. Мына өзүңүз көрдүңүз Дароо Коргон жолунун борбордук жолу ушу 7 километр. Ушу 7 километр жолдун тегерегинде бир жерде бир сапаттуу тротуар жок. Жок дегенде односторонний тротуар жок. Ушул тротуар менен машинада жүрөт, окуучуларда жүрөт, пенсионерлерде жүрөт, балдарыны жетелеген садиге окшогон чалдарда жүрөт. Ушул жолду кандай кылыш керек, кандай министр келеби, депутат келеби, ушул көйгөйдү дайыма мен айтып жүрөмүн. Көбүнчө жол эгиз дагы үйлөр төмөндө калып кеткен. Жолдан чыгып кеткен машиналар үйгө чейин кирип кеткен учурлар болду. Андан тышкары ушул жолдо көмүрдүн майдасын ташыган машиналар заңда айдап Кытайга кетет, Өзбекстан, өзүбүздүн Кыргызстан территориясында неме болуп атат. Ушул жолду мына өз менен Кытайдын Кайде заводу неме кылган, ушул дайыма айтылат, айтылган менен эч ишке ашкан жок. Ал адамдарды дебейлеп кеткен учурлар, окуучуларды уруп кеткен учурлар абдан көп болду. Бирок ушул бойдон калып атат. Жок дегенде односторонний тротуар ушуну бир караштырып берсеңиз. Жолдун бар болгон ширинасы 7 метр. Кандай чоң машиналар эртең Тажикстандан каттаса, алар бул международный трасса деп ал закон, бул закон аларга макул тротуар боюнча тротуар жасап бериш бул өтө деле оорчулук келбейт. Тротуар жасап бергиле. Проекти даярдалып, бүттү транспорт министрлиги каражатын чечип берди. Сентябрга чейин 2 тараптуу тротуар куруп беребиз. Экинчи бөлүм айылдын борбордук бөлүгүнө куруп беребиз. Болду, жакшы экен. Экинчи бөлүгү, экинчи маселе жана майда көмүр ташып чаңдатып атпайбы? Транспорт министрлиги силер текшересиңер тиги перевозкаларды. Обязательно тент жаап алып ташыш керек майда көмүрдү. Мындай ачык ташыбаш керек. Түшүндүңөр, Ооба, түшүндүк. Производстволордо өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелерди сактатып, мындай чаң болуп учпагандай кылып үстүн жаап, бекем жаап алып. Ар бир көмүр ташыган машинанын үстүндө тенттер болуш керек. Тенти жок, вообще көмүр кенден чыкпаш керек жолго. Жол көзөмөлдөгү. Мына бул Бургансуу боюнча Сахмолдун нар жагы алайга карайт, Бургансуу өзү бер жака карайт. Менин бир тууган сиңдим канча жылдан бери пенсияга чыгарбай жүрөт. Келсе эле Бургансуу китепте жок дейби, не дейт? Биз о курултайга кат менен жазылдык деп, мына 10 жыл мурун айтты деп чечилет деп. Шуга чейин чечилбей келет. Шуну чечип бериңиздер. Жогорудагы айткандай 4 айын бийик толуу статусун албай калгандыгында булар пенсия 4 ай, 4 ай. Бургансуу, ынтымак, Карашыбак айылдары. Бул эми мындайда муну жана кеңешмеде мага белгилүү болду. 2006 жылдары биз кабыл алганбыз, анда мен депутат элем, 1800 метрден өйдө айылдардын бардыгы бийик толуу айылга кирет деп. Льготалар берилет жанагындай. Ошондо бул 4 айыл эмнегедир кирбей калыптыр. Бияк 2000 метрден бийик да, туурабы? Бул түшүнбөдүм да мен, эмнеге мындай 4 айыл кирбей калды? Топтом кабыл алынып атканда айылдар бүктөлө элек болду. Топтом чыккандан кийин айыл статусун айыл статусун ала элек кезде болуп калат. Срочно немеден 4-төн киргизгиле азыр. Уже айыл статусу барбы азыр? Бүгүн бар болсо киргизгиле 10 чакты күндүн ичинде эле бүтүрүп коет ушул нерсе. Түшүндүңүз? Бул сенин ишиң экен. Киргизип бергиле да. Рахмат, чоң рахмат. Аксакалды ичип барам. Салам алейкум кыргызелим, урматтуу садыр көчөбүз иштебиз. Менин кайда турган маселем мына үй бүлөлүк зомбулук боюнча. Мына экс депутат Эрдиев Акын Такаевдин бир тууган кайнанасы. Мына быйыл карындашым мына коопсуздук комитетинде да кайрылган соцсеттер аркылуу элдин баары көрсө керек. Мына азыркы учурда 4-5 баласы менен менин карындашым көчөдө калуу коркунучунда турат. Ал өзү аз келгенсип бир тууган акасы Эрдиев Кайырдагы балдарга звонок кылып апаңарды алып чыгып кеткиле. Бул үйгө силердин тиешеңер жок. Бул үй менин такежине караштуу депти. Баардык байлыктарымды туугандарга, эжесиге каттатып, азыр эч нерсеси жок, гадай болуп калыптыр. 80ден ашык заправкасы бар. Кыргыздын бир меценатымын деп өзүн китепке киргизген бай ушинтип азыркы 5 баланын энесини 60га жакындап
Nevres uyga otura turgan кезде sen köçede kalış gerek deydi. Бұл бойынша мен хабардармын, интернет бұлақтарынан көрдім, бір, по-моему, қамалып шықты же шығалайды. Kamal çıktı ötkende şu Қамалып шықты, бұдағы депутат болса керек, по-моему. Мен ошон үчүн интернет бұлақтарынан билем, башка маалыматым жоқ. Прокурор да Гилтерге деле иштеди. Ички иштер кылмакта өкмөт биргеликте иштеп туруп ушул маселеге чекит коюп койгулачы. Чекит койгула териштиргиле кайсы имуществосы аялына тиешелүү, кайсынысы бүйөсүнө тиешелүү. Ушундай маселелерди тез эле чечим чыгарып туруп, точканы коюп, адилеттүү карап туруп, калыс карап туруп адилеттүү чечимди коюп койбойсуңар. Бүйөсүнө чече албасаңар сотко жибергиле, иштерди тергеп туруп сотко жибергиле, сот точканы коюп койсун. Ушундай силердин эле ишиңер да, мына ушу жергиликтүү эле бийликтин эле ушу. УДНК, областық УКМКНК, прокуратура, областың соты эле чечип кое турган маселелер ушулар. Менин атым Жайлабай. Сизге жолуктурганга Кудайга чексиз мактоолор болсун. Менин биринчи суроом курултайга 2 жылдан бери чак жаш тилектер 2 өкүл шайлайбыз, жергиликтүү бийлик жөнөтпөйт. Биринчи суроом. Экинчи суроо элик лицензия берилипти Чоңлайга. Биздин чак жаш тилекте иштеп атканыбыз 4 лицензия ачып иштеп атат да, калганы күнүгө келет ачабыз депчи. Бизде жер көтөрө албай калдык ошо экология боюнча. Şu ünümdü sizge жеткирейин дедиңер да. Болдуму? Да, жок немелер бар. Курултай боюнча мына бардыгыңыздардын эсиңиздерде болсун. Жергиликтүү бийлик таптакыр кеңешпеш керек. Айыл өкмөт, аким деген аралашпаш керек. Жергиликтүү кеңештин төрагасы уюштурат, депутаттары уюштурат элдик жыйынды. Анан эл өзүңөр шайлап туруп жиберишиңер керек. Анан 2 өкүл шайласак жибербей коюп атат деп, ким жибербей коюп атат? Эмнеге шайлатпай коюп атабы? Жок, шайлап өткөргөндөн кийин жергиликтүү бийлик соттолду деген чечим чыгарып билбейм кандай. Соттолгондор болсо анда болбойт. Эми закон бар, соттолгондор. Бири соттолгон эмесмиш. Бири эми кичине эле соттолуп турбу? Биринчиси соттолуп туруп, экинчиси кичине эле соттолуп туруп болбойт андай. Анан эл мына элге биз силерге бийликти элге өзүңөргө берип атабыз да, колуңарга. Мына курултайга эркин шайлоо. Акимди, айыл өкмөттү катыштырбай атабыз. Мен муну өзүм көзүмөн деп атам. Мына уюштуруучунун башкы ор вопростордун башында турган мына Азамат мырза көзөмөлгө алат, баарыбыз көзөмөлгө алабыз. Эмне үчүн дегенде айыл өкмөт, акимдер баягы бакырчактар бар го. Менин бир уурулук иштеримди же туура эмес иштеримди айтып ийбесин деп жибербей коюшу мүмкүн деп ойлогом мен азыр. Экөөбү көрсө баягы соттолгон экен, ал соттолгондор болбойт. Мындан ары деле ошондой болбойт. Барсын жибергиле, силер жиберген кишилер барсын курултайда сүйлөсүн. Шайлоо боюнча да ошондой. Мына жогорку кеңешке шайлоону кылдык, өзүңөргө эркин шайлоо бердик, өзүңөр шайладыңар, кишилериңерди жибердиңер. Эми мындан ары дагы ошондой болот. Жергиликтүү бийлик кийлигишпейт. Мугалимдер, врачтар аралашпайт. Эмне үчүн дегенде силерге түздөн түз өкүлүңөрдү өзүңөр жибергиле деп мына силердин округтан 3 депутатка, 2 эркек, 1 аялга орун берип атабыз. 90 депутатты 30 округтан республика боюнча. Биз дагы ушуга көнөлө мындай акчага сатылбаганга, тааныш билиштик кылып шайлабаганга, мындай иштей турган, жаш, энергичный, грамотный адамдарды жөнөткүлө да шайлоого. Анан акчага сатылып шайласаңар, анда кебетебиз баягы илгерки 30 жыл мурунку кебетеге түшүп калабыз кайра. Мындан кийин ошо бири-бириңерди контролдоп, акчага сатылбагыдай кылып, кеңешип баарындай талкуу кылып, анан баланчаны шайласак жакшы депутат болуп берет. Бизге керектүү мыйзамдарды жазып берет. Ушул өсчү бала деп туруп, ошондой өсчү балаларды шайлагыла да. Тууган урук деп эле шайлай бересиңер, ой ошо өзүбүздүн бала, өзүбүздүн айыл деп. Ал барып алып каяктагы бир гайлер менен урушуп, 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку кеңеште. 3 миллиарддык, 3 триллиондук маселелерди көтөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы маселелерди көтөрүш керек. Айылдын, райондун эле маселеси эмес да. Эми райондун маселеси керек. Анан ушу акимдер менен, губернаторлор менен көтөрсө болот. Жогорку кеңештин депутаты деген бул республикалык деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Баягы Чоңалай районундагы жалпы Чоңалай эли мал менен жана картошка менен гана эме кылат. Жанагындай дыйканчылык кылат, тиричилик кылат. Анан ошол жанагы сайыз мезгилинде жолдун алыстыгынан жолубуз 350-320 километрден бошко каттайбыз.
Ошондо бизде бардыгыбызда совхоздордун перевалочный базалары бар эле да. Ошо Ошто перевалочный базалар бар эле. Ошо перевалочный базага ушул жердеги чоң айлыктар малыны, картошкасын алып барып туруп, эми алыскы жерден түнү жөнөйт ошол жерге барып туруп, бир аз тыныгып алып туруп, анан кийин эртеси базарга койгонго ыңгайлуу шартыбыз бар эле. Анан ошол боюнча кабарыңыз эле болсо керек, баягы Пик Лениндин Жабыртыңыздарчы. Ушул киши жана Кашкар суу базасыны мурдагы совхоздун директору маркум болуп кетти, экөө мушташып кетип эле ошол перевалочный базаны тартып алган. Акча деле төлөбөй, бардык ушулар бардык калпай турбай, урушуп кетип эле тартып алган. Андан кийин машинасы менен тартып алган. Эми ошол мезгилде ошо сайыс тарап жанагындай тартипсиз мезгилде ошондуктур да күч келгени тартып алат эле, ошентип тартып алган. Ошентип ал жерде дагы анан кийин Чоңалай базасында жалпы экөө биригип бир жерде турат, 2 километр, 2 гектардай жер. Ошол жерге чоңалайлыктар алып барып туруп, мал кармын кармап бир аз тыныктырып, анан сатат элек да. Азыркы мезгилде бир чоңалайчы мынакей эгерде калп болсо мына өздөрүнөн деле сурашсаң, бир адам дагы бир малыны алып барып сата албайт. Себеби бул жактарга жанагы алып барып ошол жерге 1-2 күн кармап тураткан бир ыңгай жок да. Себеби бул жактан барып ичи калышы барып, чычкак болуп калган уй, семиз үй деле бекөрүм болуп калат экен да, ал жактан соодагер албай калат дагы. Ошол жердеги Оштогу тегерегиде турган жанагы алып сатарлар алып алып, ошолордун жанагы жагдайлуу кашарлары бар экен. Жалпы эле шаарларда ушундай Садыр Нуркожоев. Ушуга өтө көңүл бөлүбүз. Мен айыл чарба адис катары айтып турам. Анан ошолор алып алат дагы, ошол жерде жанагы кашарларына бир аз тыныктырып, жанагы видиге чыгарат дагы, ошол жанагы этти качан кымбатташын ошолор шарттап жатат. Эми бардыгы дебейм, ушундай деңгээлде Кыргызстан башчы өткөрүп атат да. Ошондуктан мен айтарым, ошол жанагы берилип кеткен жана перевалочный базаларыбызды бизге кайтарып бериңиздер. Эгерде кайтарып берилбесе, ошол Ош же Кара сууга бизге ыңгайлуу бир 50 сотук эле жер сурайбыз. Баягы айыл чарба багытындагы жер болбосо дагы, ошол 50 сотук жерге биз мал карыбызды алып барып туруп, бир пресс жалынат экен. Алып барып 1-2 күн малыбызды кармап турсак, жанагы өзүнүн бидиге чыгып түшөт. Болду, түшүнүктүү. Азыр айга чейин болду, түшүнүктүү болду. Эми көп айтпаган сөздү. Мен кыска эле жакшы да. Мен түшүндүм уже сиздин жарым сөзүңүздөн. Губернатор менен министрлик силер уюштургула, мына Алай Чоңалай элдиги үчүн Ошко жакын жерде бар. Малын алып барып, анан 1-2 күн мурун алып барып коюп, же бир жума кармап, кийинки жумада сата тургандай кылып коюп, бир жер бөлгүлөө дагы, жер алып экөө уюштурсаң, тыйынын мен бөлүп берейин, ошо кармап, мал кармап тура турган жерге. Түшүндүңбү? Ушундай түшүндүңбү? Болду, бул ишиңиз бүтөт анда болду. Мага сметасын эме кылып туруп айтасың анда. Дебей. Анткени мал чарбачылыгы менен жан баккан элге ошондой шарттар түзүп беришиңиз керек. Түзүп беришиңиз керек. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, куш келипсиз. Тилебалдуу Айдарбек, Чоңалай району. Биз үй бүлөбүз менен 18 январь күнү автокырсыкка кабылдык Токтогул районунда. Бул жерде мен байкаган нерсемди ушул биздин табырыбызда бар экенин көрдүк. Бизден кийинкилер көрбөсө, ушул мыйзамдарды бир калыбына келтирсе, Чоңалай району эмес, жалпы Кыргызстанда ушул нерсе тартып кетсе деген ойдо сизге кайрылып жатам, кат менен кайрылсам деле сизге жетпек. Ошол жолдогу жылкылардын көзөмөл болбогону, ошол малдын ээлеринин ошол малы өлсө, баягы автокырсык болгон жерде адамдар больницага кеткен учурда малын алып кетет экен. Бул жерде ушундай сезим болду. Биздин өлкөдө ушул адамдын өмүрүнөн малдын жаны кымбаттай сезилди да. Бизге мисалы үчүн эч кимиси келбеди. Биз адамдын жаны менен алышып, ошонун жанын сактап калып жүрүп чуркап жүрсөк, малдарын алып кетип атат да. Каршы тикедеги машиналарда жылкыны урган. Алар сразу айтты: "Аке, кетип калыңыз, бул жерден жылкынын ээси табылбайт. Табылса дагы чара көбөйт буларды." Алар кетип калышты, бирок 2 күндөн кийин ушудан пайдаланып ыраазычылык айтып коюшум керек, Токтогул иттин Оперзан улан деген жигит таап берди. Ошол адамдар 2 жылкысыны адалдап, пулдап, ошол эме турган. Биринчисини мен өзүм ошол кимге болсо да зыян болбосун деп муздап адалдап берип кеттим. Эми мен эмне айткым келип атат? Ошо Кыргызстанда ушул мыйзам бар экен, автокырсык деген мал менен болгон болсо, малдын ээси күнөөлүү деген бир чала мыйзам бар экен, сотко жетпей шаршап калат экен да. Ушул мыйзамдарды калыбына келтиришибиз керек да. Анан мен мисалы үчүн Россиядан машина айдап келип жүргөм, Россиядан келе жатсам, лед фаралар, кышында жазгы дөңгөлөк менен жүргөндө,
Анан трассаларыбызда бүт мал жүрөт да, биздерге качан тартып болот деген кимди күтүп атабыз, мезгили келип жетти да. 500 миллион сомдук машиналар жабылып калышат, адамдын ден соолугу жоголуп калат, адамдар өлүп жатат. Ушунчалык автокырсык көп болот экен мал жактан ошол территория, шаарлар территорияда. 3 күндүн ичинде 3 катталды да, көбү колушуп кетип атышат. Адамдар штраф станциясына кирсек, 30% машина ошол мал жабдыктан, гырткыдан кирип атышат да. Ошон үчүн ушул мыйзамдарды жандап койсоң. Хорошо, мен тапшырма берем. Анан дагы бир сураныш, ошол мына 15-нде отпуск алып туруп ошол келинчегим 3 айдан бери Оралга Бишкекте жатат. Токтогулга барам. Мен ал жерде жалгызмын, ал жакта баары жергиликтүүлөр. Ошол мыйзамдуу чечим чыгышына мен мисалы күмөнүм бар да. Кимге кайрылам? Жардамыңыздар керек да. Министрдин орун басары. Мал жабдык боюнча бөлүү бар, түгүсүн чыгарып коет, баардыгына ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Малдар түгүсүн болгондо моюна контролерден коюлгула, иштерден коюлгула деп. Бирок баары эле кыла бербейт экен, элдер кылып атат, бирок кээ бирлер кылбай коет. Çünkü ошол эмесин жеке жолго сөзүнө караганда көп чыгат экен. Сол маселе бар. Ал боюнча иш алып атабыз. Сол кандуу туристтердин Азыр чогулуштан кийин кабыл алып, дагы бир маселесин суранып атпайбы, ошону кылып жардам берип коебуз. Азыр эле кабыл. Üçüncü mikrofon. Assalamu alaikum. Rahmatullah hocam. Abi 3. yol körgönmöydө konuştalım bizde. Bağlaştırmada konuştalım. Ben hazır birinci yerin köydöyün buğa çeyimi kötörüp kelgenimde yemi kötörmeyim dep kaldım. Den soğluğum del olmaya kaldı da kaçay. Birinci özümden köygöy. 30 yıl burungu bir içime katıp жаткан нерсени ушул жердештеримдин ортосунда айтышка туура келип калды. Урматтуу Сагыл Нуркожоевич, siz bu boyunca bilesiz, ökөz barlaşkanбыз, ал мезгилде сырт жакта жүргөнсүз, телефон аркылуу байланышып турганбыз. Биздин көчөгө күт ертеңен тийди деп ойлонсо болот. Бирок акыркы күндөрү мен мына элге алтыга кирип калдым. Ден соолугумду начарлап, Россияда дарыланып келдим. Бирок ошо Россияда келе жатканда анда да келбейт элем, мага кайтыш болуп айыргасынан келгенине ошо киргенде сизге жолуган жактан аракет болуп жатканда как раз баягы сиз оонго делегатта баягы оонда кеткенсиз иш сапар менен сентябрдын 25 эле. Бул деген эме жарылуу айтайын. Менин ушу айткым келди өзүмдүн жердештеримдин астында. Буга чейин канчалаган кайрылып көрдүм, бирок жыйынтык чыкпагандан кийин баягы мезгилинде өзүм ошол 30 жашында 1999 жылы 25 январь күнү ушул Дарокко Жекенди айылынан келген окуучулар үстү ачык баягындай машина менен кетип жатып Швед дарыясына түндө кулап түшөт. Артына мен өзүнүн унаа менен барып 28 адамды 2,5 саат могу жерде суу кечип калп сүйлөдүм олар айтсын. Sudan men alıp çıkarım. Eki ölüm bulgan. Oşa dedi. Buna işlenmeseniz hazır. Oşa men alıp çıkan, saklap çıkan hazır rayonumuzun zam hakimi oldu. Cünüsü iştirak. Pardırışta dedi. Bir oşa mezgilde bayağı Musa Tarayıp bile bizim hakim uşul işte sırtka çıkarma hareketinde ben razımım rayonduk deputatlar. Şunu bir memleketlik siylikler görsöktü öyle. Şunday var. Bu jö kettik bunun kızlar oyası. Ne olur. Kette, ошол жерде эле айткан. Ошол менен андан кийин алар көрсөткөндөн кийин жаап койду, ошол мен калдым, ал мезгилде 30 жашта экенмин, андай сезген жокмун. Көрдүңүздөр. Мен үчүн аягына чыгарып алайынчы. Эми сиз менен жолуганбы, жолуган албайм деп көзүм жетпей калды, ачык эле мындачы. Кыска айтпайсыз. Эми мамлекет тарабынан ушуга бизде көз болду, алдыда кереги жок. Мен сизге жекече жолуган деп туруп, канча каттарды жаздым, канча бурган сууда өзүңүзгө жолугуп туруп ошол жерде да айттым. Бирок сиздин ишиңиз өтө көп. Билем, унутасыз. Ар бир адамды эстей албайсыз. Мына Чолпонбайды дагы бир эстеп коюңузчу. Мына кат, мына. Сизге 25 декабрда былтыркы жылы жазылган кат мынау. Ушул кайра келди, боштонуп дегенде. Кыскача. Ал бурундай болбойт экен. Мына эми эмне кылайын? Мен бөйрөктөн операция болгон. Экинчи группадан инвалид болуп калдым. 7 балам бар, неберелерим бар. Мен
Neçeli alganda çeyim benim tuganlarım takışıp büttü. Dostlarım takışıp büttü. Oşa men neçelime ketken raskotlarım. Men sizge kayrılgam, esinizde olsa gerek. Sizge, özünüzge kayrılıp bayıllaşkan. Bir o kuşunçalık çıdar dürtümüne bugün jarılma ettim gerek. Bu açayı nerede koyunu çeçip düşürüp, azı özümdün solumda, onda elbek inandık. Men Tataristan'da varıp 3 yıl oşa yerden raskı gözüm öldü oldum ben. Askat, katından koş değil, katlan. Mağarat teperiz. Oşa askatlardan ben geldim. Oldu, çürüktü. Hazır alıp koy. Yerdeşlerimden askıdım, öyle ben koyun ki sırala. Kavga olma biraz. Bakın. Ama 4. mikrofon. Sabırlı hoca, men ağzım kamsalan deyim canına. Şosumuz oturup kalkıp sizden cadan sorapsam, durma daha gülüyor. Ben cadan direktörüne şu tam nara kadar sağlığa şosumuz olup kalk, şu cadan yapıyor. Şunlar Kayseri'de, şunları üyüm. Daraltılım. Ne gel Snospop? 160 yerinin Snospop kalı otağı hocam. Canına tutkan tam. Ne? Урмансат Кожоев, биз былтыр сноско кирип калган объектилерди аныктап иш алып барганбыз. Ошондо бул эжекенин жанын салып аткан үйү 60 сантиметр кирип калган. Биз ошондо сразу айтканбыз, эжеке үйүңүздү куруп бүтүрүп алыңыз, эч кандай тоскоолдук болбойт. Биз тротуарды буюрса проектин даярдап атабыз. Жолдун жээгинде эле. Жолдун жээгинде. Бирок мишайт этпейби тротуар. Мишайт этпейт, тротуардын артында калтырып коюлду, жашай беребиз анда. 60 сантиметр болсо, мишайт этпесе тийбей болот болду. Эми, урматтуу туугандар, мындай кылалы, мына 2,5 саат болду. Эгерде мен азыр чоң алайга кечиресиздер, алайга кечирип калсам, аякта да кармалып калабыз, андан ары карай ошко тиг учалбай калат. Ошондуктан азыр мындай кылалы. Мага уруксат берсеңиздер, мен бара берейин. Азыр микрофонго чыгып, сөзүн айта албай калгандарга, үлгүрбөй калгандарга. Бул жерге азыр аким берип чыгыңыз, бүт райондун жетекчилери чыккыла да отургула. Ар бирөөнүн сөзүн угасыңар, кат-кабар болсо аласыңар, чогултуп туруп, кечинде мага жеткирип айтып бересиңер. Түшүндүңөр? Биз алайга барчуларга азыр уруксат берсеңиздер, биз бара берели кийинки иштерибизге. Мен бул бойдон эле келбей койбойм, дагы келем, Кудай буйрса аманчылык болсо, кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.